Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Biz бүгүнкү чыгарылышта Аравандын Гүлбар айылынан Бурхан Караканын достор аттарын тартып көрсөтөбүз. Бул кезектеги Бурхан аканын экинчи аты десек да болот. Бурхан акада жалпысынан 2 ат бар экен. Эми 2 атты отдельно видео кылып чыгардык. Şu bir attın şıltoğuz menen gelip görüp anam bana kadar 2 at görüşüңүздөр болот экен. Алдыдагы жерде кашка аттын анда сиздерге бир кысача мүнөздөмөсүн берели. Вот жакса келесиздер иншалла көрүп содалашып баалашсаңыздар болот. Балким телефондон иштеп жүрсөңүздөр Бурхан акада доставкасы да бар иншалла. Азыр ат тууралуу маалымат беребиз. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы рахмат. Сизден сурабай эле доставкасы бар деп койдум ака. Ооба, Кудай кааласа доставкаларды кылабыз. Доставкалар болот а? Ат кайсыл жактан келди ака? Ат тууралуу бир маалымат бериңиз. Өзүмүн Нокатта бир укалардан бар, ошолордон келди. Өзүм улакка чыгып жүргөн ат. Бул жаныбар бир Россия арбындашкан окшойт а? Бул данчак бул. Данчак дедим. Ошол да бир четтен келген да бар. Ооба. Порода данчак деп алды. Бастырыр жаныбар бул. Анан буну да басып өзгөчө экен да. Немелеrini tekşerip sırası bulağına. Bulağını öte baktı attılar. Olan özümün kökten beri mamle kılıp durgan ukan da. Bulağını resen baktap bayağına kılıp attılar. Videolarını taşladı ama. Bulağın başkanda canavar. Nasıl değiştirmeydi demek. Ben buna şu atты, muna şu minitün üstünde durgan balaga jaktı şu atçı. Şu gelgenden beri çavuda şu atты, bayqadasa? Külüktü. Asıgıdağın sonun eken. Atты эми мактаса мактай бере турган эле ат экен өзү сайдыла. Анан көп мактасак азыр билесиң. Ооба, сөзгө коюп кетет. Сөзгө коюп кетет. Атты жанынан келип минип көргөн адам действительно түшкүскө кылат. Анан булагы жана булак ачканда чымы куюн болуп кетет экен. Анан галага дагы өтө катуу барат экен. Жашы канча солуп калды ушунда? Жашы бунуку дагы 4 асый деп алдым, жазга 5 асый болот. 7-8 жаш тегерек экен, а? 7-8 жашын айланасындагы ат. Анан булар курсагы жок, карчыты жок дегендерге айтып коем, булар сууган даяр аттар. Сууду келген аттар. Ооба, күндө улак болот ат. Миниле өрү ичи тартылып кеткенден. Ооба, бүгүн дагы азыр мына улак чыгарып атабыз биз өзүбүз. Балдарга бир так алдык эле ошону кичине ойносун деп бүгүн дагы улак чыгарып бердик. Айылда улак болду аттен. Аттарга ама спортсмен болуп калды, аттар жүгүрө берипчи. Бунун бою канча чыгат? Бунун бою 1.63 деди, 1.60тан өйдө да. Ооба. Бека чоо бер, бул спортсмен болуп калган жана. Кара. Тер дагы чыкпайт тең. Терлебейт. Үйүргө да койсо болобу? Ооба, үйрүнү дагы өтө мактады. Ошо Нокатта үйрө жүргөн. Кара. Жанары. Яман. Үстүндөгү ушу полбанга жакты да атчы. Жаныбар мактаса мактай турган ат, чындап. Жүрөктөн жүгүрөт экен да өзү дагы. Бол токтой өргөм ушерде, а? Так. Ол дагы жуша. Болду. Кара. Жооштугу жоошпу? Жооштугу жүдө жоош. Жоош, а? Туяктарында айыбы жок, а? Туяктарында кече ана аркада тееленген жерлери бар. Кече эки арка бутуна пайпактап коюп барып алган экен. Улакта теелеп койду. Кече эмес, мурунку күнү болду та. Мурунку күнү төрпөк улак чыгарышкан экен о балдар. Ошо жерде галада жүрүп эки арканын бутун тебеледи. Анчактын эми баасына келели бир келиштирип айтыңызчы, машалла атта ама айып жок. Көргөн адам бир эле жүгүрүшүндө башында эле байкады окшойт эми. Ооба, сайла мындай да, жакшы аттардын сенасы кымбат болот, ачыгы. Мен өзүм жакшы пулга алдым да буну. Себеп али бир кылдар айтат го, чоң аттарды дем арзан коюп койсо арзан чыгарды деп. Ол чоң болгону менен бир иши жок болчу. Иши жок, улагы баягындай болчу. Бунун Кудай кааласа айттым го, любой жерге улак апарып, салып чаап көрүп ала берсин. Жакшы аттын пулу ham жакшы болот, ачыгы. Мындай кылабыз бунучу. Өтө эле аспайбыз. 320 миң сом кичине жолуна коебуз. Жол жобосун, а? Ошондо $3700 тегерек экен, $3800. Дагы кичине жол жобосуна түшүп бересиз, а? Барыка. Жол жобосуна түшүп берем. Кемитип бересиз. Анан сууган даяр, бул көч байласачы эртеге өтө жоом болуп кетет. Жакшы. Барыка.
Атты анда ээсине тапшырың. Содалашабыз, баалашабыз экен. Ооба, содаңызды берсин. Көрүшүнгө чейин достор, аман туруңуздар. Бир жакшы ат издегендер үчүн. 5-5ке дагы чаба турган экен, акар экен. Кыскасы жол басы кыян бөтө соонун баягындай немеси бар. Вот жаныбар Руханияларым жайында. Жакшы. Алган адам маза кылып быйыл улак сезон түгөйүн деп калды го. Быйыл дагы бир-эки улакка чабанан быйылдан кийинки улакка саратан жемин жедирип Кудай кааласа маза кылып чаба турган ат да. Жакшы. Содалашабыз, баалашабыз достор. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.